5-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп буйрук бер. Өздөрү жашап жаткан станды булгабаш үчүн алар бардык 5 оорлууларды, жыныстык мүчөсүнөн ириң аккандарды, өлүккө тийип булгангандарды, эркек болобу, аял болобу стандын сыртына чыгарып салышсын. Алардын арасында мен жашап жатам. Исраил уулдары ошондой кылышты. Аларды стандын сыртына чыгарып салышты. Теңир Мусага кандай айтса, Исраил уулдары ошондой кылышты. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына айт, эркек болобу, аял болобу, адамга каршы кандайдыр бир күнөө кылса, анда ал Кудайга каршы кылмыш кылган болот. Ал адам күнөөлүү. Ал кылган күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурасын. Кандай зыян келтирсе, ошону толугу менен төлөп берсин. Кимге каршы күнөө кылса, ошол адамдын кунунун үстүнө кунунун 1/5 кошуп төлөп берсин. Эгерде ал адамдын кунун ала турган мураскору жок болсо, анда анын кунун Теңирге берсин. Анын кунун күнөөсү үчүн чалынуучу кочкор менен кошо ыйык кызмат кылуучуга берсин. Исраил уулдарынын алып келген ыйык курмандыктарынын ичинен өйдө көтөрүп алып келген тартууларынын баары ыйык кызмат кылуучуга таандык. Кимдир бирөө тарабынан арналган нерсе ыйык кызмат кылуучуга таандык. Ким ага эмне алып келсе, ошонун баары ага таандык.